Бүгүн кыргыз милициясынын түзүлгөн күнүнө 93 жыл толду. Ага карата борбордук аянтта майрамдык салтанат өттү. Ага ардактуу эс алуудагы милиционерлер жана облус, район, шаарларда эмгектенип жаткан тартип сакчылары катышты. Жаңазалуу кыргыз милициясы. Майрамдык салтанатта Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев укук коргоо органдарынын өкүлдөрүн куттуктады. Ал көп булуттуу шаардын эли тынчтыкта, ынтымакчылыкта жашап жаткандыгына милиция кызматкерлеринин салымы чоң экендигин белгиледи. Тартип сакчылары өз өмүрүн тобокелге салып, мамлекеттин тынчтыгы, бүтүндүгү үчүн талыкпай эмгектенип келе жаткандыгын кошумчалады. Ошондой эле мекенди коргоого жигердүү салымын кошкон кызматкерлерди мэрия тарабынан ардак грамота, төш белгилер жана акчалай сыйлыктар менен сыйланды. 1000 сом өлчөмүндөгү материалдык колдоосу көрсөтүлсүн. Урматтуу кесиптештер десем да болот. Анткени мен да ушул сиздердин катарыңыздардан чыкканмын. Шаардын ички иштер башкармалыгынын кызматкерлерин куттуктап жатып, сиздердин бекем турмуштук позицияларыңыздарды, чыдамкайлыгыңыздар, туруктуулугуңуздар туурасында айтпай кетүүгө болбойт. Айлык маянаңыздардын чектелүү экендигине, турак жайга, башка социалдык жактан коргоого муктаждыгыңыздар бар экендигине карабастан, күжүрмөн антыңыздарга бек туруп, элибиздин бейпилдигин, мамлекетибиздин коопсуздугун сактоого татыктуу салым кошуп келе жатасыздар. Ош шаарындагы коомдук саясий абалды, криминалдык кырдаалды көзөмөлдөгөн милиция кызматкерлерине мамлекет жана шаардык мэрия тарабынан өзгөчө көңүл бурулууда. Жеңилдетилген ипотекалык негизде 26 кызматкерге, ал эми 60 кызматкерге кызматтык үй берилди. Ошондой эле учурда 240 патрулдуу үй курулууда. Кылмыштуулук 2016 жылга караганда мына 2017 жылы 200дөн ашык кылмышка аз катталды. Бул дагы бир профилактиканын жемиштери деп ойлойм мен бүгүнкү күндө. Андан кийин биздеги азыркы күндө эң көйгөйлүү проблемалардын бири бул экстремизм, терроризм, банкы бизнеске каршы күрөшүү, коррупцияга күрөшүү, ушул багыттар боюнча алгылыктуу иштер жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө айтсам, Ош шаарында мына Сирия мамлекетине же башка жактарга согушка, урушка кеткен граждандар жокко эсе. Ош шаарында 600гө чукул милиция кызматкерлери элдин коопсуздугун коргойт. Алардын 23-ü аялдар. Адина Мадумарова 13 жылдан бери укук коргоо кызматкери болуп иштейт. Ал учурда милициянын майору. Кооптуу жумушту Адина бала кезинен кыялданып тандаган. Кесибин тандоодо жаңылбаганын айткан Адина милиция кызматкери болуп элдин коопсуздугун коргоп келгенине сыймыктанат. Мен үчүн милиция кызматкери болуу аябай чоң сыймык. Себеби биз ошол кичине кезибизде эле көрүп, жана союз мезгилинде чоңоюп төрөлүп калганыбыз үчүн милиция кызматкери ал кезде аябай бааланат болчу. Форма кийип, көчөдө басып, бизге мектепке келип калган мезгилде биз аябай суктанчубуз, кызыкчубуз. Биз да чоңойгондо ушул кишилердей болуп, ушул эжелердей болуп чоңойсок деп мен сыймыктанам. Бул кесипти тандап алганыма мен өкүнбөйм. Эскерте кетсек, милициянын күнү 1924 жылы 1 ноябрда Кыргыз автономиялуу облусу түзүлгөндө калыптанган. Ошол күндөн бери милиция күнү салтанаттуу белгиленип келе жатат. Феруза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.